Биякта таможнядан өтпөй атат. Ошону вопросу коюп, бирок бул иштеди. Баткенге бар иштеп келди, тияка бар иштеп келди, бирок таможнядан өтпөй атат. Биз азыр ошондогу биякта мэр менен, аким менен, губернатор менен сүйлөшөлү деп атабыз. Кантип муну батыраак кылып ишкерге. Себеби губернаторго тездетип бергиле давай. Тездетип өзүңүз колго алыңыз. Каерден кимден неме болуп аткан болсо, жылбай аткан болсо мага чыгасыз, айтасыз. Иштериңиздер жакшы элеби? Мына эми ушинтип көптөн күткөн имаратты ачылып, сиздердин мынакей иштеп атасыздар. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Сиздердин элге көрсөткөн эмгегиңиздер абдан зор. Аны баалайбыз, мына эл деле баалап атат. Мына 2 жылдан бери коронавирус менен күрөшүп атасыздар. Мына өмүрүңүздөрдү сайып коюп, коркпостон ушу мына сиздердин эмгегиңиздер менен биз ошол ооруну жеңип чыгып атабыз. Кудайга шүгүр, бүгүн ушу бир 40-50 тегерегинде гана катталат күнүнө. Азайды. Ушу сиздердин эмгегиңиздер ошонун. Биринчи Кудайдын кудурети, анан сиздердин эмгегиңиздер. Сиздер болбосоңуздар, биз ал ооруну эч убакта жеңбейбиз. Анан эми ошол оорудагы акыркы 2 жылда биздин медицинабыздын акыбалы кандай экенин көргөзүп койду. Кайсы жерин кантип жасаш керек экен, эмне менен толукталыш керек экен, бүт баарын уже көрдүк биз. Көрдүк, ошон үчүн колубуздан келишинче мына ушундай жаңы имараттарды куруп, айылдарга чейин фаптарды куруп берип атабыз. Ошонун күчүбүз жетишинче жасап атабыз. Бардыгына күчүбүз жетсе бүт эле ушундай бир моментте, 1 жылда, 1-2 жылда салып салсак болот эле, мамлекеттин дагы күчү жетпейт экен агам. Акыркы мынакей 10 жылда айрыкча, акыркы 10 жылда аябай артка кетип калыппыз. Мына эми кайрадан бутубузга туруп, 1 жылдан бери мынакей дефицитти жоюп, профицит менен чыгып, ушундай жаңыдан бутка, жаңыдан баскан баладай болуп кетип баратабыз азыр. Мына ушундай түшүнсөңүздөр болот да акыбалыбызды. Буюрса бирок жакшы болот алдыда баары. Медицина кызматкерлери жетишпей атат бизде азыр. Айылдарда мына семейный врачтар жетпей атат. Анын баары ушул эмгек акынын аздыгынан туш-тушка кетип калган. Казакстанда жүрөт, Россияда жүрүшөт баары тең. Былтыр эмгек акыңарды, то есть быйыл жайда көтөрүп бердик элек, эми дагы көтөрөбүз буюрса. Апрель айында 1 апрелден баштап мугалимдердикин, сиздердикин, милиция кызматкерлердикин, бардыгын мамлекеттик кызматкерлердин айлыктарын көтөрүп беребиз. Биз эски маштаб денсаулык керберин эмнеге биякта туруп калды? Биякта таможнядан өтпөй атат. Ошону вопросу коюп, бирок бул иштеди. Баткенге бар иштеп келди, тияка бар иштеп келди, бирок таможнядан өтпөй атат. Биз азыр ошондогу биякта мэр менен, аким менен, губернатор менен сүйлөшөлү деп атабыз. Кантип муну батыраак кылып ишкерге. Себеби губернаторго тездетип бергиле давай. Тездетип өзүңүз колго алыңыз. Каерден кимден неме болуп аткан болсо, жылбай аткан болсо мага чыгасыз, айтасыз. Кандай сурооңуздар бар? Ийгилик. Жетишпегендиктер жокпу? Сураныштар. Квартира маселеси боюнча биз азыр жаңы жылдан кийин ГИКке эме бөлүп берип атабыз акча. Ошол аркылуу аласыздар 25 жылга чейин. Медиктер, мугалимдерге 25 жылга чейин беребиз. Эмне үчүн 25 жылга деп атканыбыз, баягы ай сайын бөлүп төлөгөн акчаңар жетиштүү болот. Мына иштесе болот экен да, уурдабаса эле болот экен да. Мисалы ушул жерден жан багып атасыздар, зарплата алып атасыздар, туурабы же туура эмеспи? Бул жерде 20 жылдан бери иштейм. Ушул 25 жылдын арасында биринчи жолу президент биздин ишканага келип кабар алып атат. Бир сыйра көрүп чыктым. 2010-жылы дагы келгем. 10-жылы келип бүт бир сыйра кыдырып таанышып чыкканбыз. Анда мен комиссар элем. Азыр дагы келип көрдүк. Жакшы сактап күнгө чейин иштетип келатасыздар. Бир жалгыз ушул нефтеперерабатывающий завод иштеп атат ушу Жалал-Абадта. Мына сиздердин эмгегиңиздер. Бирок баягы иштеп чыккан продукция биздин Кыргызстандын 6-7% жабат негизи. Бул өтө аз. Өтө аз. Муну көбөйтүшүңүздөр керек. Мен азыр көрүп чыктым, модернизация кылышыбыз керек экен. Тыйын таап беребиз, буюрса кылабыз. 500 миллион тоннага чейин жеткиргенге биз болгон күч аракетибизди жумшайбыз. Анан эми ушул жерде мына көптөн бери иштеп келатканыңыздар да барсыздар. Былтыркы жылы мен 10 миллион деп эсептеп жүрдүм элем. Оказывается 47 миллион минуста болчу экенсиңер, Мына жетекчиңерди алмаштырдык, талаптарды койдук эки жагына тең. Уурдабагыла, коррупцияга аралашпагыла, болгон мамлекеттин акчасын, пайдасын мамлекеттин чөнтөгүнө салгыла деп. Быйыл мына 160 миллион, 200 миллионго жакын сом берип атабыз. Мына иштесе болот экен да, уурдабаса эле болот экен да. Мисалы ушул жерден жан багып атасыздар, зарплата алып атасыздар, туурабы же туура эмеспи? Мына ушинтип мамлекеттик ишканаларды ушинтип жандандырып, баарын тең кирешеге чыгарып келатабыз.
Анын ичинде мына сиздердин КПК да бар, Кыргыз нефтегаз дагы бар, мынакей 3 эсе, 10 эсеге чейин мына немесин көтөрүп атат, кирешелер. А мурда болсо ошол жанагы 47 миллион ылдый минуска кеткени дагы чөнтөккө кирип кетип аткан. Бүгүнкү силер таап берген 160 миллион сом дагы чөнтөккө кирип кетип аткан. Туурабы же туура эмеспи? Ушинтип анан мамлекетибиз аябай оор акыбалга келип кептелген. Азыр Кудайга шүгүр мамлекеттик ишканаларыбыз киреше берип атат. Мына Манас аэропорту 3 миллиард таза киреше берип атат. Темир жолубуз мына 1,5 миллиард 600 миллион таза киреше берип атат. Ал дагы 20-30 миллион эмеде болчу. Чыгашада отурган мына прибыль жок деп. Көрсө баарын эле чөнтөккө салып жүрө беришиптир да мына. Ошон үчүн мынакей таза иштесеңиздер, сиздер бул коррупция жагынан эми жоюп баягы уурдабай мамлекеттин чөнтөгүнө салып берип атасыңар, бирок силер кайра ошону эле өзүңүздөрдү аласыздар. Мисалы зарплатаңыздар средний бир 33 миң болсо, дагы кошобуз Кудай буйрса келаткан жылы. То есть киреше тапсаңар, ал силердин пайдаңарга. Өзүңөрдүн эле чөнтөгүңөрдө калат. Жарымы чөнтөгүңөрдө калса, жарымын мамлекетке бересиңер өлүгүнгө дегендей. Ушинтип таза иштеңиздер, ак ниет иштеңиздер. Ушул жерден агарып көгөрөсүздөр да өзүңүздөр деле. Пенсияга чыгып кетесиңер ушул жактан мисалы. Жакшы иштеңиздер ошол эле. Биз колубуздан келген жардамыбызды беребиз. Баарын жаңылаганга каражатты таап беребиз. Азыр сүйлөштүк. 60-70 миллион доллардын тегерегинде акча кетет экен. Анын акчабыз бар, табабыз. Кыргыз мамлекетинде өтө оор кырдаал болгон мезгилде, элдин өлкөнүн башчысына өтө жогору талап болгон мезгилде өлкөнүн оор жүгүн мойнуңузга алып, чоң жоопкерчиликти мойнуңузга алып, иш аткарып келатасыздар. Эл журтубуз мамлекет башчысына эр жүрөк, патриот, элге күйгөн, имандуу жетекчини өтө зарыгып күткөндө Алла Таалам сизге назар салып бизге президент болдуңуз. Кудай буйрса кыргыз элини, жерини дүйнөгө тааныткан президент болот деп сизге ишенебиз. Кичинекей Кыргызстаныбызды бай мамлекеттердин алдына кошот деген ниеттебиз. Мен бул жерде 20 жылдан бери иштейм. Ушул 25 жылдын арасында биринчи жолу президент биздин ишканага келип кабар алып атат. Президент катары сиздин келгениңиз бул жакшы жышан, жакшы жөрөгө, Кудай буйрса биздин коллективге жакшы дем күч берет, жакшы оомат алып келет. Мамлекет башчысына Өнөр жай ишканасынын ишмердүүлүгү тууралуу маалымат берилип, өткөн жылдагы ишинин жыйынтыгы жана аны модернизациялоо пландары тууралуу маалымат берилди. Учурда Кыргыз Петролеум компания Жавек акционердик компаниясы долбоорлоо, модернизациялоо үчүн жабдууларды жеткирүү жана эл аралык стандарттарга жооп берген продукцияны чыгарууга өтүү үчүн инвестицияларды тартуу боюнча комплекстүү чараларды көрүп жатат. Модернизациялоонун натыйжасында заводдун продукциясынын ассортименти бир кыйла кеңейет. Бул мунай өнүмдөрүнүн сегментинде жаңы рыноктун өнүгүшүн камсыз кылат жана ТРТСтен Евро 4 жана Евро 5 ченемдик талаптарына жооп берет. Мамлекет башчысына Кыргыз Петролеум компания Жавек акционердик компаниясынын ишмердүүлүгүнүн тарыхындагы рекорддук көрсөткүчтөрү тууралуу маалымат берилди. Алсак завод 2020 жылы 47 миллион сомго зыян тарткан болсо, үстүздөгү жылы ишкананын таза кирешеси 160 миллион сомду түздү. Ийгиликтүү көрсөткүчтөргө Кыргыз Петролеум компания ачык акционердик компаниясы 100% ээлик кылган Кыргыз нефтегаз Жавек акционердик компаниясы дагы жетишкен. Алсак компаниянын үстүздөгү жылдагы таза кирешеси 2020 жылга салыштырмалуу 558 миллион сомдон 2,5 миллиард сомго, мунай өндүрүү 147 миң тоннадан 173 миң тоннага, 2021 жылы салыктык чегерүү былтыркы жылдын ушул эле мезгилинде 884 миллион сомго өсүп 1,4 миллиард сомду түздү. 2020 жылы кайра иштетүү көлөмү 132 миң тоннаны, быйыл 165 миң тоннаны түздү. Садыр Жапаров быйылкы жылы ишкананын ишмердүүлүгүнүн оң динамикасын белгилеп, оорлук кылбай таза иштөөгө болорун белгиледи.